экен жаз аркада. Bilen oran açılıp etdi. Ташиев Манастагы мектептерге 100 дана интерактивдүү доска тапшырды. Бүгүн 11 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Манас шаарындагы мектептерге 100 дана интерактивдүү доска тапшырды. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Ташиев интерактивдүү досканын окуучуларга чоң пайдасы тиерин айтып, билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Ошондой эле Манас шаарында дагы жаңы 10 мектепке муктаждык бар экенин айтып, жакынкы 3 жыл ичинде бул маселени чечүү аракети жолго коюларын да белгиледи. Манас шаарында жалпы 29 мектеп, 31 бала бакча бар. Булак Спутник Кери. Bismillahirrahmanirrahim. Жакшылыктар болсун, элибиздин, журтубуздун ушул чоң бир келечегине боло турган Манас шаарыбыз болсун, Кана, Омин Облак Акбар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Жалал-Абад шаарын эмне үчүн Манас шаарын алмаштырып койдуңар? Эмне үчүн? Жалал-Абад шаары эле жакшы эле го, жакшы эле аталат эле го, аты эле сонун эле го дегендер арабыздан чыгып аткандар бар. Бул боюнча айтып кетер элем, туура айтасыздар. Мен деле Жалал-Абад шаарын жакшы көрөмүн. Жалал-Абад деген ат мен туулгандан бери биздин оюбузга, акылыбызга сиңип калган ат. Баарыбыз эле Жалал-Абадтыкпыз деп, Жалал-Абад шаарынан боломун деп, ушинтип сыймыктанып жүрдүк, туурабы? Бирок, урматтуу туугандар, биз мунун баарыны мамлекетибиздин эртеңки стратегиялык келечегине багыт алып атыбызды өзгөртүп атабыз. Жалал-Абад шаары жаман аттыгынан эмес, Жалал-Абад шаары мындай жаман угулатырганан эмес, биз эртең мамлекетибиздин келечеги үчүн, мына азыркы жаштарыбыздын эртеңки мамлекетибиз сактап, коргоп, аналар улантып кете турган балдарыбыздын келечеги үчүн Манас шаары деп өзгөртүп атабыз. Манас шаары буюрса мындан ары бул Жалал-Абад дегенди жана айтып өткөндөй, Манас бул ар бир кыргыздын, бир эле жалал-абадтыктардын эмес, бир эле ушул Жалал-Абаддын тегерегинде жашагандардын эмес, бүткүл кыргыздардын, дүйнө кыргыздардын эсинде, акылында, жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Мен кыргызмын дегенин ар биринин жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Манас бул биздин өткөн тарыхыбыз, улуу тарыхыбыз, кыргыз элинин улуу тарыхы, бүгүнкү күнүбүз жана эртеңки келечегибиз. Манас бул биздин кыргызыбыздын айбаты. Муну туура түшүнбөгөндөр башкача сүйлөп атат. Айтып коеюн. Манас бул кыргыздын айбаты. Манас менен биз кыргыз болгонбуз, кыргыз менен Манас болуп өсөбүз, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды.
ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушуда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мексикада сел каптаган аймакта кеминде 27 өмүр кыйылды. Мексикада тынбай жааган нөшөр жандан кийинки селдин жана көчкүнүн айынан кеминде 27 адамдын өмүрү кыйылды. Ресурс маалымдагандай дагы бир нече кишинин дайыны табылбай жатат. Идалго штатында 16 киши каза болду. Миңдеген турак үй жана башка имараттар, мектептер талкаланды. Пуэбла штатында жер көчүп кеминде 9 өмүр кыйылды. Дагы 5 киши дайынсыз болууда. Веракрус штатынын бийлиги бул аймакта өлгөндөр кеминде 2 киши экенин кабарлашты. Катуу жаандын айынан айрым шаарлар электр жарыгысыз калды. Өлкөнүн коргоо министрлиги кырсыкка кабылган райондорго жалпысынан 5,5 миңдей аскер кызматкери, куткаруучулар, атайын техника жана транспорт каражаты жөнөтүлгөнүн маалымдады. Түнүк Американын түштүк тилкесинде жайгашкан бул өлкөдө май-октябрь айларында нөшөр, жаан, суу каптоо көп катталат. Буга аталган аймакка мүнөздүү болгон тропикалык катуу шамал, бороон жана мусондор себеп. Булак Азаттык. Жапаров талапкерлерге үгүтчүгө эмес, Кудайдын элдин колдоосуна ишенгиле. Президент Садыр Жапаров коомчулукта жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге миңге чейин үгүтчү жалдоого уруксат берүү боюнча талкууга жооп берди. Ал кабар агенттигине маек курган. Журналист айрымдар бул норма акчалуу талапкерлерге артыкчылык берип, парламентке жалаң акчалуулар келет деген пикирди жаратып жатканын айткан. Бул маселе боюнча мурдагы мыйзамда 500гө чейин үгүтчү алса болот деген ченем бар эле. Округтар чоңойгонуна байланыштуу депутаттар 1000 үгүтчүгө чейин деп көтөрүп коюшуптур. Мен деле 1000 үгүтчү көп деп ойлойм. Себеби канча жолу шайлоолорго катышсам да бир округка мынча үгүтчү алган эмесмин. Азыркы шайлоого катышып жаткан талапкерлер деле мынча үгүтчү албаса керек. Эгер ушунча үгүтчү алган талапкер болсо, демек акчасы көп талапкер шайлабай коюш элдин колунда деген Жапаров. Анткени менен 1000 үгүтчү деген маселеден трагедия кылыштын деле кереги жок деген президент. Себеби 500 үгүтчү деп көрсөтүп коюу менен маселе чечилбейт деп ойлойм. 500 үгүтчүнү расмий түрдө алып, 500 үгүтчүнү өзеки сүйлөшүп алып иштетиши толук мүмкүн да. Далилдеш кыйын, ошондуктан дагы бир жолу кайталайм, ар бир талапкердин тагдыры үгүтчүлөрдүн колунда эмес, элдин колунда. Эгер эл колдобогон талапкер болсо 1000 эмес 2000 үгүтчү жалдап алсаң да өтпөйсүң. Ошондуктан үгүтчүгө эмес, Кудайдын, анан элдин колдоосуна ишенгиле деген президент. Өлкө башчы ар бир үгүтчүда шайлоочу экенин белгилеп, бирөөгө чуркаарда 70 өлчөп биргөзүүнү сунуштаган. Булак Спутник 2.